Саламатсыздарбы, арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Ош улуттук драма театрында сонун концерт. Жаздын алгачкы күнү, бүгүн 1-март жана эртең 2-март. Булбул үндүү, Мукам үндүү өзгөчө талант Айпери Кулбаеванын жандуу концертине келип отурабыз. Бүгүн мынакей зал толоюнда атат буюрса, эртең да болот. Жандуу концертке элдер кандай даярдык менен келди? Аны бирге угуп көрбөйлүбү, жүрүңүздөр. Бүгүнкү мындай өзгөчөлүк күтүп атасызбы жандуу концерт? Азыр ойлоп турам, өзгөчө концерт болсо элек деп. Анткени элдин баарына жандуу жагат эмеспи? Ооба да. Болуп дагы илгерки адамдарга, бизге окшогон. Туура айтасыз. Жакшы маанай каалайм. Мындан эми мыйзам күчүнө кирди, мындан кийин жалаң гана жандуу концерттерди көрөсүздөр буюрса. Мен деп көкүрөк каккан мыкты ырчылар эми иргелет, эми тандалат дегендей. Жандуу үн менен Айпери ырдап берип бизге концерт коюп бергенден биз бүгүн күбө болобуз, көп жаңылыктарды көрөбүз деген үмүттөбүз. Мен ийгилик каалайм ушу Айпериге, дайыма үнү аябай кооз, сонун үн менен көрөйлүк, кантип ырдайт экен деп музыкага берип башын багайлы деп келгенде анан фонограмма ырдаса үйүндө деле кое берет фонограммасынчы. Ошо эле кассетасын, радиодонбу, видеодон, клипти көрүп кое берет. Жандуу үн бул башкача. Туура. Түздөн түз көргөндө ошол энергетика башкача. Айпери Кулбаеванын атасы Асказоолой болгон, ал атоосу, атасы. Кош келипсиздер Ошко. Аксыздан качан келдиңиздер? Келген, 2-3 күн болуп калды. 2-3 күн болуп калды. Айпери айымды мына колдоп, элдин баары, калай калктын баары агылып келип атат буюрса. Жакшы. Сиздер кандай күтүп атат? Мурунку концерттерден бүгүнкү концерттин айырмасы бар бекен? Даярдыктарда же болбосо кандай? Жандуу концерттин баары өзгөчөлүгү болсо керек. Жандуу концерт жакшы да. Kol çalanlarımızda dostlar Ayper'in ödülünü getirdiğiyle. Kol çalanlar. Bütün kulak olmazlar.
Дүңгүрөтөм жанам кайра